Бүгүн бул өзгөчө майрам Ош шаарында жогорку деңгээлде уюштурулуп, таң эрте шаардыктар борбордук аянтта даярдалган майрамдык салтанатка чогулушту. Иш-чара Жаңы Кыргызстан тасмасын көрсөтүү менен башталып, андан соң майрамдын мааниси, табият менен адамдын ортосундагы шайкештиктин маанилүүлүгү, ошондой эле жаңылануу жана кайра жаралуу жөнүндө театралдаштырылган оюн зоок коюлду. Сезимдерге тазалыгын таратар халас, халас. Күн менен түн теңелген улустун улуу күнү болгон Нооруз майрамы Ош шаарында өзгөчө шаң менен белгиленип жатат. Борбордук аянтта өтүп жаткан майрамдык салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, кыргызстандыктарды көктөм майрамы менен куттуктады. Береке куту төгүлгөн ордолуу Ош шаарынан жалпы кыргызстандыктарды дүйнөнүн булуң бурчунда болсо да ар дайым жүрөгүм мекендеп соккон мекендештеримди бүгүнкү Нооруз майрамы менен чын дилимден куттуктап, жамы журтума молчулук, ыйман ынсап, акыл парасат, ырыскы, береке тилеймин. Нооруз майрамыңыздар менен кутман элим. Ошондой эле өлкө башчысы өз сөзүндө Сулайман Тоо ак буура менен өзгөчөлөнүп турган мына ушул ыйык шаар көп улуттуу эли ынтымак байырлаган учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданий багытта өнүгүү жолунда баратканын айтты. Өлкөбүз быйылкы жылы Ноорузду жогорку жетишкендиктер менен бир катар саамалыктар менен тосуп жатканын белгиледи. Урматтуу шаарлыктар, бабалар калтырган, дүйнө эли суктанган шаарыбызды бапестеп, сактап, өнүктүрө берели. Быйыл сыймыктуу Ош шаарыбызга республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом акча каражаты каралып, ага шаардын 11 көчөсү, тротуарлары, жашыл аймактар менен кошо капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Жол оңдоочу техникалардын баары эскиргилиги жеткен экен, тиешелүү техникалар сатылып алынат. Биримдиги, байгерчилиги жана меймандостугу менен айырмаланган Ош шаарын мындан ары өркүндөтөлүт, урматтуу туугандар. Ал эми жалпы Ош облусунун жол инфратүзүмүн жакшыртууга өлкөнүн турукташтыруу фондунан кошумча 4 миллиард сом бөлүнүп берилди. Бул каражатка облустагы 3 стратегиялык автожол, Өзгөн Мырзаке Карагулжа, Ош Баткен Разаков автожолунун Ноокат Кызыл Кыя бөлүгү жана Ош Кара Суу автожолу оңдолмокчу. Муну менен катар эле мамлекеттин өсүп өнүгүшү, өлкө аймагындагы туруктуу абалдан, бейпил замандан көз каранды экенин айткан өлкө башчысы быйыл чек ара маселелери толугу менен чечилгенин белгиледи. Кудай буюрса, мындан ары Баткен чек арасында жайгашкан мекендештерибиздин кооптонуу менен кечирген ар бир күнү бейкапар турмушка айланат. Журт которууга туура келген баткендиктерге мамлекет бардык шарттарын эске алынган үйлөрдү салып беребиз. Мындан ары кыргыз, тажик, өзбек чек аралары тынчтыктын, бейпилдиктин чек арасы, коңшулук, ынак кызматташуунун чек арасы болот. Кыргыз, тажик, өзбек чек ара сызыктары аныкталышын эл аралык уюмдар жана дүйнө коомчулугу тегиз кубаттоого алышкандыгында баса белгилеп айта кетейин. Эми биз ынак кызматташууну жаңы деңгээлге алып чыгуу үчүн Борбор Азия мамлекеттеринин арасында бири-бирине визасыз каттоо, ал эми башка мамлекеттерден келген меймандар үчүн бирдиктүү виза менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн баарында жүрө берүү демилгесин көтөрүп жатамын. Нооруз майрамынын урматына мында ушул Оштогу улуттардын маданий борборлорунун атайын көргөзмөсү да уюштурулган. Иш-чарага катышкан президент Садыр Жапаров ар улуттун өкүлдөрүнүн ушул каада салтынын үрп-адаттарына, ошондой эле өздөрүнүн өнөрлөрүнө дагы күбө болду. Казак бауырлар кырбайбы? Бир тууган калкпыз казак менен кыргыз. Салттарыбыз да окшош, динибиз да, тилибиз да окшош. Бир тууган калкпыз, тынччылык болсун, ортосунда эки элдин ортосунда ынтымак болсун. Канабыз бериби? Бул жерде көргөнүңүз бардык тамактардын өзүнүн тарыхы бар. Баклава Антеп деген Түркияда, Антеп деген илде чыккан өзү негизичи. Ошолдон бери бүт дүйнө сүйүп жеп жүрөт да. Мына айтып кете турган болсок дагы кыймалы пиде, кашарлы пиде, бунун көп түрлөрү бар. Азыр бул жерге кыймалы пиде дегенди алып келдик биз. Нооруз ары улуктун, жаңылануунун майрамы.
Ошентип дагы бир жыл артта калып кирип келген Норуз майрамын шаардыктар шаңдуу маанайда белгилешти. Неберелер менен мынтип көчөгө чыктык, бардыгыбыз аябай оформлениялар дагы, даярдыктар да аябай күчтүү болуптур быйыл. Жакшы, президентибиз дагы ушул жерде экен. Аябай сонун. Элди журтубузда тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ушул майрамды ачканга атайын президентибиздин өзү келип, ушул бүткүл элди, бүткүл кыргызстандыктарды Норуз майрамы менен чын дилинен куттуктаганы. Ушул күнгө карата мына биздин Кыргызстандагы мына бул Баткен жактагы Кыргызстаныбыз чек аранын биротоло бүткөнү, Кыргызстаныбыздын бүтүн болгондугу кубандырат. Ушу жалпы элибизге эң негизгиси тынчтык жана ушу ынтымакчылык каалайбыз. Ушул өнүгүү, өсүү боло берсин. Ош шаарыбыздагы мындан ары гүлдөп өнүгүп, мыкты шаарлардын катарына кирет деген ишеничтебиз. Аябай жакшы майрамдык маналар жакшы өтүп атат. Элдердин майрамы да жакшы, жаздын гүлдөрүнө окшоп бажырайып, байчечекедей болуп, жакшынакай кийинип, жакшынакай мончоктой болуп келишиптир. Касиеттүү кыргыз элимде о жараткан өзүң сакта. Омин. Ал эми Борбордук аянттагы майрамдык салтанат эстрада жылдыздарынын концерттик программалары менен коштолду. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.